Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Аида Камчыбековна, мына кече Баткен областында Тажикстан, Кыргызстан менен дагы жарандардын ортосунда бир чыр чыгып чыкты да. Буга биз качан чек коебуз? Чындыгында мына кече эки жараныбыз октон жаратылыптыр. 4 жаран ар кандай жараттар менен деп бүгүнкү күндө ошол ооруканада жатат дейт. Ал жактагы Баткенде жашап аткан элдерибиз бүгүнкү күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртең күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушунда чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт барат сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат. Мен айтайын деген тез аранын ичинде бул делимитация, демаркация маселеси чечиш керек ал жердечи. Эгерде ал маселе чечилбей турган болсо, мындайлар токтолбойт. Кайра кайталана берет. Ошондон өкмөт же болсо биз өкмөткө тапшырма берели. Өкмөт келип, же өкмөттү биз айтып турушубуз керекпи? Өкмөт анда келсин да, ар ай сайын келип бизге маалымат берип турсун. Эмне болуп атат? Жылып атабы, жылбай жатабы? Биз ошондон да көзөмөл кылайлы аларды өкмөттүчү. Эгерде өздөрү иш алып барбаса. Ошондон бул жака көңүл бурайлы бул.